19-bölüm. İsa Yerikon şaарын aralap ötüp baratты. Ошол жерде Закай аттуу киши бар эле. Ал салыкчылардын чоңу болуп, абдан бай болчу. Ал Исаны көрүүгө, ким экенин билүүгө куштар эле. Бирок боюнун кыскалыгынан, анын үстүнө элдин көптүгүнөн улам көрө албады. Исаны көрүү үчүн алдыга жүгүрүп барып, бир тыт дарагына чыкты. Себеби Иса ошол жол менен өтүшү керек эле. Иса ошол тушка келгенде жогору жакты карап: «Закай, тезирээк ылдый түш. Мен бүгүн сенин үйүңө конушум керек», деди. Закай дароо төмөн түшүп, Исаны кубаныч менен тосуп алып конок кылды. Муну көргөндөрдүн баары нааразы болушуп, өз ара күңкүлдөштү. Ал күнөөкөрдүн үйүнө конокко барган эмнеси? Закай болсо ордунан туруп: «Таксыр, мүлкүмдүн теңин кедейген багалдарга берем. Эгер бирөөнү алдап, акысын жеген болсом, аны 4 эселеп кайтарып берем», деди. Ошондо Иса: «Бүгүн бул үйгө куткарылуу келди. Анткени бул киши да Ыбрайым атанын чыныгы урпагынан экен. Адам уулу жоголгонду издеп таап, куткаруу үчүн келди», деди. Иса Иерусалимге жакындап калгандыктан, аны угуп турган калайык Кудай падышачылыгы келет деп ойлошчу. Иса аларга мындай ибарат айтты: «Бир ак сөөк адам хандыкка шайланып келиш үчүн алыс өлкөгө жөнөйт. Кетээрде өзүнүн оң кулун чакырып алып, ар бирине бирден алтын дилде берип: мен кайтып келгиче бул акчаны иштетип тургула, дейт. Бирок эли аны жек көрчү экен. Ошондуктан анын аркасынан элчи жөнөтүшүп, анын бизге хан болушун каалабайбыз деп айттырышат. Бир күнү ошол киши хан шайланып кайра кайтып келет. Берген акчаларынан кимиси кандай пайда өндүргөнүн билиш үчүн кулдарын жанына чакыртат. Биринчиси келип: «Таксыр, сиздин акчаңыздан 10 дилде пайда түшүрдүм», дейт. Хан ага: «Азаматсың, ак ниет, ишенимдүү кулум. Кичине иште ишенимдүү болдуң. Эми 10 шаардын акими бол», дейт. Экинчиси келип: «Таксыр, сиздин акчаңыздан 5 дилде пайда түшүрдүм», дейт. Хан ага: «Сен да 5 шаарга аким бол», дейт. Үчүнчү кул келип: «Таксыр, мына дилдеңиз. Мен аны түйүнчөккө түйүп сактадым. Мен сизден корктум. Анткени сиз койбогон жерден алган, экпеген жерден оргон катаал адамсыз», дейт. Хан ага: «Эй ыймансыз кул, сени өз оозуңдан чыккан сөзүң менен жазалайм. Менин койбогон жерден алып, экпеген жерден оргон катаал адам экенимди билчү белең. Анда эмне үчүн дилдемди акча иштеткендерге берип койбодуң? Келгенимде кирешеси менен албайт белем», дейт. Андан соң жанындагылар айтат: «Мындан дилден алып, 10 дилдеси барга бергиле». «Таксыр, анын 10 дилдеси бар го», дешти алар. Анда хан: «Силерге айтып коеюн, кимде бар болсо, ага дагы берилет. Ал эми кимде жок болсо, колундагысы да тартылып алынат. Мени өздөрүнө хан кылууну каалабаган душмандарымды ушул жерге алып келип, менин көзүмчө башын алгыла», дейт. Иса сөзүн бүтүп, Иерусалим тарапка жолун улантты.
Зайтун тоосунун жанындагы Бейтфаге менен Бейтани айылдарына жакындаганда Иса эки шакиртин жөнөтүп жатып, аларга мындай деди. Мына бу маңдайдагы айылга баргыла. Ага кирериңер менен эч ким менен элек такай байланып турганын көрөсүңөр. Аны чечип алып, жетелеп келгиле. Эгер бирөө муну эмне чечип жатасыңар десе, эгебизге керек болуп жатат, деп жооп бергиле. Шакирттер барып, Исанын айтканын табышты. Алар такайды чечип жатканда, анын ээлери Эшекти эмне чечип жатасыңар? дешти. Шакирттер Эгебизге керек болуп жатат. деп жооп беришти. Алар такайды Исага жетелеп келишти да, чапандарын чечип, ага жаап, Исаны мингизишти. Иса аны минип баратканда, урмат сый көрсөтүшүп, жолуна чапандарын төшөштү. Зайтун тоосунан төмөн түшө турган жолго жеткенде, шакирттеринин баары мурда жасаган кудуреттүү кереметтер үчүн Кудайды кубана даңктай башташты. Эгебиздин атынан келаткан падышаны Кудай жалгасын. Көктө бейкуттук болсун. Кудайга урмат болсун. Ошондо эл арасындагы кээ бир фарисейлер Исага Устат, шакирттериңди тыйгын. дешти. Бирок Иса аларга мындай жооп берди. Силерге айтып коеюн. Эгер алар унчукпай калышса, анда таштар кыйкырып жиберишет. Иса шаарга жакындап калганда, аны карап туруп, ыйлап жиберди да мындай деди. Ушул күнү тынчтык үчүн эмне керек экенин жок дегенде сен билсеңчи. Бирок ал азыр сенин көзүңдөн жашыруун. Башыңа караң күн түшүп, касташкандарың айланаңды казып, туш тарабыңдан кысым калышат. Таш талканыңды чыгарып, койнуңдагы балдарыңды кырышат. Кудайдын сага келген саатын билбей калганың үчүн сени жер менен жексен кылышат. Ошондон кийин Иса Иерусалимдеги ибадаткананын короосуна кирип, андагы соодагерлерди кууп чыга баштады. Аларга Ыйык жазууда менин үйүм сыйына турган үй болсун деп жазылган. А силер аны каракчылардын үңкүрүнө айлантып жибериптирсиңер, деди. Иса ар күнү ибадаткананын короосунда таалим берип жүрдү. Ал эми эл башчылары, жогорку дин кызматчылар жана дин мугалимдери анын көзүн тазалоо амалын издей башташты. Бирок бул максаттарын ишке ашыра турган жолду таба алышпады. Себеби жамы журт Исанын маңдайынан кетпей сөзүн угушар эле.